азыр баардык эле элдер өзүнүн оюн мындай социалдык тармактардан билдирип атышпайбы? Бүгүн ошолорду ачып окуп атсам, ушу биздин эле Оштун жараны өзүнүн оюн мынтип билдирип атат да, Ош шаарынын тургуну экен, Медербек Акылбаев. Менин да оюм менен мындай эме келип атат да, туура келип атат. Ош шаарына татыктуу жетекчи бар, жаштар келиши керек деп биздин фракциядагы депутат Аматбеков Мирлан Төлөнбаевичти мэрлик кызматка сунуштап өзүнүн пикирин билдирип атат да. Анан мен ойлойм, мына 2-3 күндүн ичинде биздин фракция жыйналып, эми баарыбыз жыйналабыз да, шаарда баарыбыз анан бир билдирүү беребиз деген ойдобуз. Кечээ сиз менен байланышканыбызда ошо Мирлан Аматбековго токтолобуз, биздин депутаттар ошентип чечип атабыз дедиңиз да. Азыр эми Жок, себеби мен бул Мирлан Аматбеков азыр эле мындай өзүнүн кандидатурасын койгон жери жок. Мурун мэр болгондо дагы өзүнүкүн коюп, мен жаштарда мына мен иштеп бара алам, менин билим деңгээлим жетет, тажрыйбам жетет деп өзүнүн кандидатын коюп, анан кийин алып таштаган болчумун да. Ушул бизде ошо фракциядан эми мен билгенден ошо Мирландын ушул өзүнүн талапкерлигин кое турганын мен билчүмүн да. Ошондуктан мен силерге айттым кечээ. Анан баардыгы менен мындай жыйналайлы, фракциянын жыйынын өтөлү деп мен звонить 4-өөбүз эле алыппыз. Калгандары мен айттым го, башка шаарларда экен. Ошондуктан Мирлан өзү да 2-3 күндөн кийин келет экен. Ошондо биз билдирүү беребиз. 2-3 күндүн ичинде биз бир билдирүү беребиз депчи. Бир кандидатка өзүбүздүн арабыздан чыгарганга эми бир чечимге келип, анан билдирүү берип кетебиз да.